Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүндө сапаттуу билим берүүнүн ролу чоң. Буга чейин мамлекеттин социалдык абалын, глобалдык маселелерин чечүү максатында кабыл алынган туруктуу өнүгүүнүн концепциясы бүгүнкү күндө билим берүү тармагындагы маанилүү мааниге ээ болууда. Бүгүн аталган концепциянын алкагында субрегионалдык конференциясы өтүп, өнүгүү максатына кирген пландар жана талаптар туурасында маалыматтар айтылды. Анда окутуу системасына киргизүүгө багытталган окуудан тышкаркы сабактарды киргизүүнүн маанилүү делген сунуштар айтылды. В рамках образования для устойчивого развития туруктуу өнүгүү үчүн өлкөнүн айрым мектептеринде тиешелүү иштер жүргүзүлүп, бир канча этаптар менен билим берүү программасына класстан тышкары окуу катарында киргизилди. Анда концепциянын негизинде 16 сааттык окуу программасы бөлүнгөн. Алгач алдын ала түзүлгөн программанын алкагында мугалимдер окуудан өтүп, андан соң окуучуларга билим берүү жүрүп жатты. Кошумчалай кетсек, ЮНЕСКОнун жана Монголия, Молдова өлкөлөрүнүн колдоосу менен жалпы өлкө боюнча 15 мектептен 100дөн ашуун мугалим пилоттук негизде окуудан өттү. Адам укуктары, гендердик теңчилик, тынчтык жана зомбулуксуз жашоо, ошондой эле маданиятты жайылтуу сыяктуу көндүмдөрдү калыптандыруу билим берүү тармагынын туруктуу өнүгүүгө кошкон салымы. Ага ылайык окуучулар же студенттер туруктуу өнүгүүгө көмөк көрсөтүү үчүн мындай факторлорду аткарууга милдеттүү. Бул өз учурунда өлкөнүн билим берүү тармагынын деңгээлин мындан ары да көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп, окуучулар гуманитардык же тил сабактары менен эле чектелбестен, ар тармактуу билимдерде да калыптанат. Учурда дүйнө жүзү боюнча глобалдуу маселелер көп. Мисалы ошол эле климаттын бузулушун алсак. Бул боюнча көпчүлүгү маани берип деле окубайт жана аракет кылбайт. Ал эми биз бул көйгөйлөрдү мектеп программасынан баштап окуучуларга айтып, үйрөтүп келсек, келечекте алар бул багытта тиешелүү иштерди жүргүзөт деп ишенем. Алсак мөңгүлөрдүн эриши жана жок болуп кетүү коркунучу алдында турушу орчундуу маселе. Бирок аны мектепте окутпайт, жөн гана мөңгү тууралуу маалымат берет да калат. А биз бул туруктуу өнүгүү концепциясы менен окуучуларга мөңгүнүн эришинен анын кесепеттерине чейин үйрөтөбүз. Ошондуктан көтөрүлүп жаткан демилгени колдошубуз керек. Кыргызстанда туруктуу өнүгүү концепциясын билим берүү системасына киргизүү боюнча долбоорду Германиянын эл аралык кызматташтык коому ЮНЕСКО менен биргеликте Эстониянын өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашырууда. Анда мектеп жана жогорку окуу жайлардын мугалимдери квалификациясын жогорулатуу максатында билим алууда. Алар үчүн атайын окуу методикалык материалдар иштелип чыккан. Эстония – одна из стран, которая поддерживает. Эстония туруктуу өнүгүү концепциясын билим берүү тармагына киргизүүнү колдойт. Бүгүнкү күндө аталган долбоорду Кыргызстанда ишке ашыруу боюнча биз дагы финансылык колдоо көрсөткөнбүз. Башкача айтканда, концепциянын мектеп жана жогорку окуу жайлардын программасына киргизүүдө окуу куралдарды чыгарууга, сабактардын кызыктуу жана түшүнүктүү өтүүсү үчүн видео роликтерди даярдоого каржылык жактан жардам кылдык. Иш-чара эртең жыйынтыкталат. Анда катышуучулар жаратылыш ресурстарын башкаруу, климаттын өзгөрүшү, чыр-чатактар жана туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдө, билим берүүнүн ролу сыяктуу талкуулар жүргүзүлүп, кесиптик кызматташтыкты бекемдеп, тажрыйба алмашат. Бегим Айталантова, Самат Дөлөтакунов, 5 канал.